Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусунун бүгүнкү коноктору депутаттар Аалы Карашев жана Жанарбек Акаев. Кош келдиңиздер. Мына коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргызстандын экономикалык келечеги тууралуу ар түрдүү божомолдор айтылып атат. Анын ичинде мынакей өкмөт пенсия пособияларды, эмгек акыларды төлөй албай калышы ыктымал деген да коркунучтар да айтылып атат. Сиздердин баамыңыздарда кандай? Чынында эле ошондой коркунучтар барбы? Эми бул илдет бүткүл дүйнөлүк коомчулукта да көрүп атабыз, кандай таасирин этип атат да, өнүккөн өлкөлөрдө. Ал эми биздин Кыргызстанга дагы сөзсүз түрдө мен айтат элем залалын тийгизет. Муну биздин өкмөт дагы расмий түрдө мына жарыя кылды. Эгер 2 ай мурда бизге анча деле таасир этпейт, 0,2% төмөн болот деп айтып аткан болсо, мына акыркы 30 апрелде келгенде 5% ички дүң продукциябыз төмөн болот деп күтүлүүдө деп айтты. Ошондой эле биздин киреше бөлүгүбүздөн бюджетке 28 миллиардтан 32 миллиард сомго чейин дагы киреше бөлүк толбой калышы мүмкүн деп божомолдорду айтып атат да. Анан мен айтат элем, эми жанагы корголгон беренелер деп коеюнчу, ошо социалдык төлөмдөрдү да, айлык акы, пенсияны, жөлөк пулдарды төлөө боюнча да коркунуч бар жоктугун көп туулуп атат. Анан айтат элем, негизинен алып келгенде корголгон беренелер төлөөгө өкмөттүн бүгүнкү күндө Кыргызстандын мүмкүнчүлүгү бар деп айтат элем да. Бирок биз мына жыл башында бекитилген бюджетти кайрадан карап чыгып туруп, же болбосо антикризистик бюджет деп могу корголгон беренелерден башка жакка кетүүчү мамлекеттик сатып алуулардагы капиталдык салымдарга мына биз миллиарддаган сомдор кетчү да. Мына ошолорду биз азыр кыскартышыбыз керек да. Кыскартып туруп, ошол бюджет өзүбүз тапкан акчаны деп айтайынчы, биз ошол биринчи кезекте түздөн түз социалдык корголгон беренелерге жумшашыбыз керек деген ойдо айтам. Мына ошондо бизде айлык акыга, пенсияга мындай коркунуч болбош керек деген тилекти айтып кетким келет. Депутаттар ошого жол бербейбиз, өкмөттүн ошондой катаал иш-чарага баруусуна жол бербейбиз деп айта алабы кескин түрдө? Эми мисалы ошол эле пенсия пособияларды төлөнбөй калышына жол бербейбиз деп сиздер айта аласыздарбы? Жол бербейбиз деп айта алам мен. Себеби мына өкмөттүн бизге кийирген ошол корголгон статьяларды колдоо боюнча, төлөп берүү боюнча кийирген демилгелерин жогорку кеңеш колдоп берет деп мен ишенимдүү айтып кетет элем. Мына эми мен жана жогоруда айтып кеткен бюджетте өзүбүздүкүн кыскартыш керек дегеним, мисалы үчүн ар кандай мына өнүгүүгө жумшалган каралган акча каражаттары бар да. Ошол эле мисалы үчүн жолдорду, көпүрөлөрдү куруу, же болбосо имараттарды ремонттоо, же болбосо машина сатып алуу, техникалар сатып алуу деген мамлекет сатып алуулар. Мына ошолорду азыр кичине биз убактылуу токтото турушубуз керек да. А биринчи кезекте белки корголгон статьяларга жумшашсак, менимче мүмкүнчүлүк бар. Андан сырткары бүгүнкү күндө дагы мына эл аралык финансылык уюмдарга дагы кайрылып жардамдар да келе баштады. Бирок аларды биз көбүнчө экономиканы өнүктүрүүгө, ишкердүүлүктү колдоого жумшап, өзүбүздүн күч менен корголгон статьяларды менимче коргошубуз керек деген ойду айтат элем. Ошолорду төлөп беришибиз керек депчи. Ал эми сырттан келген жардамды түздөн түз мындай максаттуу бир пайдаланып, ошол кичи жана орто бизнести коргоого, кайра иштетүүнү, өндүрүштү колдоого жумшашыбыз керек. Жанар мырза, сиз айтсаңыз, бүгүн эле өкмөттү жыйында сындап кеттиңиздер. Анан кийин ошол ар бир жыйын сайын өкмөттү кет деген бирден депутат болуп атат да, ошол оор экономикалык абалга байланыштуу. Саясатчылар ушундай учурда эмне кылыш керек? Чын эле өкмөттү кет деп туруш керекпи, же бир кандайдыр бир колдоо да көрсөтүп туруш керекпи? Мен азыр ушундай кырдаалда өкмөттүн отставкасын талап кылуудан деле бир аз каршымын. Анткени чоң жоопкерчиликти баштагандан кийин булар аягына чыгыш керек эми. Анткени бүт эл аралык деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдү жана каржы булактарын бүт ушулар билгенден кийин эми мындай мүмкүнчүлүк бериш керек. Бирок бизди дагы түшүнүш керек. Биз элдин өкүлүбүз. Эл бизге чалып, бизден сурап атат. Өкмөт эмне кылат, кандай жардамдар керек деп. А биз ошону өкмөттөн талап кылып, элдин өкүлү катары биз ошол ортомчулук милдетти аткарып, өкмөттү талап кылып, элдин койгон суроолорунун жообун алып берип атабыз. Саясатчылар ушундай учурда курулай популизмди алдырбашыбыз керек. Тескерисинче, ким колунан келишинче өкмөткө сунуштарын берип,
жардам берип турушубуз керек деп ойлойм. Анткени андай жанагындай бир чукушмай убакыт дагы келет жай турмушта. Бирок азыр колубуздан келишинче биз жаман көрөбүзбү, жакшы көрөбүзбү, партиялардын идеологиясына, башкасына карабай туруп, оппозиция дебей, мүмкүн болушунча ушул корона кризистен чыгуунун жолун карашыбыз керек. Мына азыр Алы Азимович айтып өттү. Бирок бизде өтө жанагындай кооптонуу болгону менен ошол эле учурда мына чоң 20-лык, ушул анын ичинде Кыргызстан да бар, 74 мамлекеттин, 76 мамлекеттин карызын төлөө мөөнөтүн жылдырып берди. Ошол эле ага чоң 20-лыкка Кытай дагы кирет. Мына Франция, Германия сыяктуу мамлекеттер дагы бизден быйыл алчу каражатын узартты. Азыр бул эмки сүйлөшүүлөрдү дагы узарат менимче. Ошол сыртка төлөй турган каражаттарыбыз биздин жаныбызда калды. Ошондой эле мына Эл аралык валюта фонду, Дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы, ЭБР сыяктуу ар кандай эл аралык уюмдардан чогулткан каражаттарыбыз деле менимче бир $1,5 миллиардга жетейин деп калды азыр. Ал каражаттар дагы келип түшүп атат. Мына жума сайын биз кече эле мына $37 миллион саламаттык сактоо тармагына колдоо деп дагы биз грант алдык мисалы. Ошол сыяктуу эл аралык колдоолор, каржылык мындай бир колдоолор келип түшүп атат. Менимче өкмөт азыр ошол акчаны кырдаалдан чыгуунун жолу ушул бизнеске, өзгөчө орто жана чакан бизнеске эртерээк ошонун жанагы каникулдарын сүйлөшүп, 3 ай каникул береби, 6 ай береби, пайыздарын сүйлөшүп, ошо элге каражат берсе, менимче орто жана чакан бизнес бутуна эртерээк туруп кетмек. Анан аларга ошо ишкерлерге уруксат бериш керек. Ошол Ушул жерде экономисттер дагы, анан кийин башка коомчулук дагы ушу сырттан келген жардамдар менен эле, анан ошол жана кредиттерди кийинкиге жылдырып туруу менен эле абалдан чыкса болот дегендей да пикирлер айтылып атпайбы? Чынында эле кандай бул экономикабыздын азыркы абалы кандай? Ошо сырттан эле жардамдарды күтүш керекпи же болбосо ички дагы кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрү барбы Кыргызстандын? Мен сөздүн башында мына өкмөт боюнча дагы бир оюмду айтып кетет элем. Мына мен Жанар Кубанычтын айтканына да кошулуп, дагы бир да азыр эми өтө оор мезгилде жоопкерчиликти алып болуп атабы, жакшы жаман өкмөт аракетин кылып атат да. Анан азыр мына жогорку кеңештин шайлоосуна дагы 4 айдан бирге ашыгыраак убакыт калды. Ушул шайлоого жакындаганда дагы жаңы өкмөт келгенде дагы жаңы өкмөт башты бардык ишке киришкенге чейин дагы убакыт талап кылынат. Анан келгенден кийин дагы 4 айдан эмне болот? Шайлоо өтөт, шайлоодон баары өкмөт баары отставкага кетет. Анан келгенден кайра келбейбиз деген дагы көп ойлор болушу мүмкүн да. Ошондуктан биз да мен да айтып кетет элем, ушул могу өкмөткө дагы азыр мүмкүнчүлүк берип, бүт оюбузду, кеңешибизди берип, сунушубузду айтып, пикирибизди, сыныбызды айтып, бирок көтөрүлүп келген демилгелерди ушундай илдеттен, ушундай экономикалык кризистен чыгуу боюнча бардык алардын демилгесин биз колдошубуз керек деп биринчиден айтат элем. Өкмөт алмаштырууга убакыт жоктугунан ошондойбу же ошондой бир өкмөттүн ордун алмаштыра турган кадрлардын жоктугунан ушундай кырдаал түзүлүп атабы? Эми кадрлардын жоктугунан дебейм, мен айтат элем, негизги кырдаал ошону талап кылып атат деп атам. Мезгил мүмкүн азыркы кырдаалчы. Себеби мында оор мезгилде жоопкерчиликти аягына чейин алып чыксын биринчиден. Экинчиден мына келгенде дагы убакыт аз калып атпайбы? 4 айдын ичинде аз алмаштырып жиберсек, бул өкмөт келген өкмөт деле ойдогудай бир толук кандуу иштеп берет деп мен көзүм жетпейт. Себеби баардык эртеңкин кылчактап карайт. Дагы шайлоо болгондон калабызбы, калбайбызбы, кетебизби, эмне болобуз? Анан эми бул өкмөт иштеп атат, бир өкмөт башчысы эле мына 2 жылдан бери. Кичине мындай киргизип калды деп атам, билип калды деп атам да мындай жумуш жагынчы. Анан экономикалык кредиттерди узартып койгончу. Азыр эми өкмөт 1-2 аракетин жасап атат. Мына кредиттерге 3 айлык каникул бердик деп, анан кийин мына салыктык отчетторду кичине узартып, декларациянын убактарын, мөөнөттөрүн узартып коюп атат да. А бирок мындай реалдуу мындай бир чараларды, бизнеске түшүнүктүү болгон бир мындай кадамдарды азыр антикризистик программа деп күттүк, 1-2 пакеттер деп, бирок тилекке каршы ошону толук биз мындай маалымат ала албай атабыз да. Мен айтат элем, азыр биринчи кезекте мына ошол жанагы антикризистик бюджет булар алып келиш керек. Анан могу программасын дагы уже экинчи пакеттин дагы коомчулукка жарыя кылып айтыш керек да. Мына азыр биринчи кадамдарын баштады, этабы менен мына ишкерликтерди жумушка киргизе баштады 1-майдан. Ошол эле мезгилде ушул негизги бизде ички дүң продукциясы түзгөндө кайсылар? Булар мына соода, кызмат көрсөтүүдөн да.
бир 40-50%га жакын ошондон алынат. Ал жерде биздин бир миллиондон ашык ишкерлерибиз эмгектенет, адам жумуш менен камсыз болгондо. Азыр мына ошолорду этап менен жумушка беришибиз керек биринчиден. Экинчиден, эч бир мындай коркпой эле могу салыктык каникула 3 ай берген менен, бирок 3 айдан кийин 3 айлык пайызын төлөйсүңөр деп атпайбы кайрачы. Азыр эми мондай карым катнаштарда кичине үзгүлтүккө учурады ишканалардын. Могу 1,5 айдан бери жумуштагы ойдогудай боло элек, 2 айдан бери дейинчи ушу илдетте болуп атат деп. Демек алардын да кайра калыбына келтирүү үчүн 3 айдан кийин эле ал келип туруп толук 3 айлык салыгын төлөп бере албайт да. Мисалы үчүн ушу пайыздарын да төлөп бере албайт деп мен айтат элем. Ошондуктан абдан бир мындай анализдеп, изилдеп чыгып туруп, бул жерден менимче коркпой эле мындай бир салыктык каникулдарды бир жылдын аягына чейинби, өзгөчө ошол биздин мекендик, ата мекендик товар өндүрүүчүлөргө, кайра иштетүүчү ишканаларга, өндүрүшкө жеңилдиктерди ушундай каникулду бериш керек деген ойду айтам да. Бул жерден өзгөчө ошол чакан жана орто бизнесте эмгектенгендерге, иштегендерге берсек, биз абдан көп калың катмарды камтыйбыз. Анан менимче суммасы деле андай деле бир чоң эле мындай таасир этпейт деп атам. Мүмкүн бир алдын ала эсептөө менен 1 миллиард 400 миллион сом тегерегенде болушу мүмкүн. Бирок азыркы мындай акыбал болуп тура берсе, салыкты да биз төлөсүң дей берсек, иштебей калышты коркунучтар да бар да, ошол чакан ишканалардын. Ал иштебей калгандан көрөкчү азыр бир аз болсо да жеңилдик берип туруп, аларды кайра жумуштарын сактап калышыбыз керек деген мен ойдо айтам. Бул биринчиси. Анан дагы экинчи айтып кетет, бир жолу оюм айтып коеюн ушул боюнча. Экинчиден, могу мен жогоруда айткандай, ошол өзүбүздүн товар өндүрүүчүлөргө бир топ биз мындай жеңилдиктерди беришибиз керек да. Анан салыктык саясатты өкмөт башчысы 30 апрелде айтып, биз кийинкиде сунуш беребиз. Салыктык саясатты өзгөрткөнгө мүмкүн убакыт келип жетти бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө салыктын түрлөрүн да кайрадан карап чыгып, мындай бир элге жеңил боло тургандай бирдиктүү салык деп киребизби, санын дагы азайтышыбыз керек деп айтат элем. Анан негизгиси салык кызматынын иштөөсүн принцибин биз өзгөртүшүбүз керек. Салык кызматы бүгүнкү күндө мындай жаза кызмат болбой, бир карательный орган болбой, салык кызматы элге кызмат көрсөтүүчү органга айланышыбыз керек деп айтат элем да. Көптөгөн ушул сыяктуу сунуштар болуп атат. Баары эле мына Жанар мырза, сиздер деле айтып аткан нерсе бергиле эле деп атасыздар да. Ушул депутаттар отуруп алып эле өкмөт келсе эле мына медиктерге деле бергиле, милиционерлерге деле бергиле, зарплатаны деле кечиктирбегиле, ишкерлерге жеңилдик бергиле, кредиттерди жылдырып койгула деп эле ушинтип эле бергиле деп айтып атасыздар да. Бирок депутаттар мисалы ал оңой да, бергиле, бер, жеңилдик бер, жардам бер деген оңой да. А бирок каяктан берет? Ошол өкмөттүн чыныгы абалын, бюджеттеги, экономикадагы чыныгы мындай реалдуу абалды мындай түшүнүү сиздерде, эл өкүлдөрүндө барбы? Мисалы, азыр ишкерлер айтып аткан, орто жана чакан бизнесте ошол эле мүлккө болгон салыкты, жер салыгын бошотуу деп айтып атабыз да, мисалы. Эгер ошол эки салыктын эки түрүн бошотсо, өкмөт бул жалпы бюджеттин менин эсебим боюнча бир 3%га жетпеген каражат болот. Мисалы, бул өтө чоң жана бюджеттин бир жарымын тармакка бурабыз деген сөз эмес да. Экинчиден, эмне үчүн өкмөт өзүнүн ички булактарды да карап көрбөйт? Мисалы, ошол эле маданият министринин алдында биздин замминистрибиз бар, департамент бар, туризм боюнча. Атайын департамент иштейт. Ошол эле убакта өкмөт былтыр 50 миллион сом карап туруп, мамлекеттик туризм ишканасы деп дагы ачып койгон. Ошол сыяктуу бөлүнгөн жанагы өкмөттөгү бирин-бири кайталаган органдарды булар жоюуга барышы керек. Ошол эле туризм ГПларды бир канчасын ачып ийген, мисалы, ал жерден эле 50 миллион сом үнөмдөөгө мүмкүн болот, мисалы. Ошентип ички мына жогорку кеңештин депутаттарында кызматтык машина жок. Айдоочу жок. Жанагындайларды баш тартканбыз. Демек, биз жылына бюджеттен машинабызды ремонттойбуз, жанагы аймактарга чыгышыбыз керек деп да каражат сурабайбыз. А өкмөттү карасаңыз, министрликтердеги отдел башчыларынан баштап көпчүлүгү мисалы автоунаалардын кызматтык минип жүрүшөт. Кыргызстанда жалпы ушул кызматтык машинелердин өзү эле бир 6000 бар деп атабыз. Алардын ремонту, жанагы техникалык кароодон өткөрүү деген сыяктуу чыгымдарын кое туруш керек. Мисалы, өкмөтчү ошондой нерселерди караганда бир топ бюджетке акчаны үнөмдөө мүмкүн. Биз ошону азыр күтүп атабыз, депутаттар. Алып келгиле, биз карап берели. Өзүнүн сунуштарыбызды да берели. Биз ушул сунуштарыбызды берип атабыз. Эми ошону карап берели дегенде, бул бир топ каражатты менимче өзүбүздүн ички ресурстардан дагы чыгарсак болот. Ички потенциалды издейбиз дегенде, бизде бүгүнкү күндө негизги мына байлыгыбыз, эми жаратылыш байлыгыбыз да, тоо-кен байлыгыбыз. Мына тоо-кенде иштеткен ишканалар абдан көп иштеп атат бүгүнкү күндө. Анын баасы бүгүнкү күндө мындай төмөндөп түшкөн жок да. Ошонун ичинен мисалы үчүн алтынды мен өзгөчө бир мисал менен айтып кетким келип атат. Былтыркы жылы Кыргызстан
бир 26 тоннада алтын өндүрдүк. Анын орто эсеп менен суммасы былтыркы баалар менен да карап көргөндө деле бир 1 миллиард 300 миллион доллардын ар жак бир жагында болуп атат да. Биз ошондон кандай бүгүн пайда көрүп атат мамлекет? Кандай акча чыгып атат ушу биздин казнага? Ушул суроону мен баягында өкмөт башчыга да койдум да. Ушул жакта бир потенциалды карабайсыздарбы, изилдебейсиздерби депчи. Анан бүгүн мисалы үчүн былтыр алтындын баасы 1280-1300 доллардан болсо биринчи жарым жыл, экинчи жарым жылда 1400 доллар болду, 1500. Азыр 1700-1735 долларга чейин чыгып атат да бир унциясычы. Бизде көлөмү көбөйүп атса жыл сайын, алтын баасы дүйнөлүк рынокто өсүп атса, бизге кандай пайда ошондон мурдагы деле келеби? Аны бизде көбөйтүү жагын карап чыксак болот да. Мына ошол эле орто эсеп менен алтындын себестоимосу где-то ар кандай шартына жараша 900, 1000, 1100 доллардан да, 1200 доллар болгондо рентабелдүү боло баштайт. Анан мына 1400 доллар болгондо орто эсеп менен рентабелдүү болуп атканда 1700 болгондо ошол 300 долларга мисалы үчүн биз кошумча салык карап көрсөк болот саясатынчы кирипчи. Бир жүздөгөн миллион сом, ондогон миллион долларды кошумча бюджетке бөлүп толтурсак болот. Ошондой эле мына Центера Голд деген компаниябыз биздин шенген Гумтөрүстө бир айтып кетейин, анда дагы алар дагы былтыр бир 24,5 тоннада алтын өндүрдү жалпы. Анын ичинен негизгиси биздин Гумтөрбүз 80%, аларда бир 700-800 миллион пайда көрдүк деп айтып атышат. Эми баягы сатталгандар да бар. Ошондон дивиденд алганда дагы бизге бир 9 миллиондон дивиденд келет дейт, азыр 2 миллион келип атат да. Эми бизде 28,8% болгондон кийин бизге деген андан дивиденд да көбөйтсөк болот эле, ал саясатта карасак. Ал жерде биздин директорлор кеңешинде Центер Голддун 3 өкүлүбүз отурат. Мен аларды изилдеп чыктым. Алардын айлык акысы фиксированный экен. Айына 10-15 миң доллардан айлык алат экен. Анан бирок жыйынтыгы менен байланган эмес да. Алар бизге дивиденд келеби келбейби баягы акчасын алат да. Анан мен сунуш бердим ушунда, ачык элечи. Ушуну бир биздин директорлор кеңешиндеги биздин өкүлдөрүбүзгө айлык акысын мүмкүн дивидендке байлап коебуз. Кыргызстанга акча алып келдиңби, айлыгыңды аласың. Кыргызстанга көп дивиденд алып келдиңби, 2-3 эсе айлыгын көп ал депчи. Ошондо кызыктырышыбыз керек деген ойду айтат элем. Бул жагы бар. Экинчи жагынан потенциалына Евразиялык экономикалык биримдиктин биз потенциалын толук пайдалана албай атабыз. Мен дайыма айтып келем, мунун үчүн бүгүнкү күнгө чейинчи ошонун мына өнүгүү институттары менен жумуш алып барсак болот эле. Ошо өнөр жай кооперациясын, алардын бир филиалдарын бизге алып келип, Кыргызстанга бир мындай бир көрсөткүч кылып бир ЕЭБтин алкагында бир мындай жумуштар кылсак болот эле да. Кыскартып айтканда Кыргызстан банкрот эмес, мүмкүнчүлүктөрү бар. Өкмөткө дагы парламенттик шайлоого чейин мүмкүнчүлүк бериш керек деп атасыздар. Бирок мына карантинден кийинки социалдык чыңалуу абал кандай болот, Жанар мырза? Ошону эл түшүнөбү? Ошол өкмөт калыш керек, парламент деле иштей бериш керек, ошол мүмкүнчүлүктөр табылат деген убадаларга, үмүттөргө эл ишенип туруп береби же көчөгө чыгып кетеби? Сиздин багыңызда кандай эл аралап? Азыр абдан мындай опурталдуу кырдаал, чын айтканда. Адамдардын киришеси түгөндү. Жана ал азимде айткандай телөө кызматында өзгөчө. Официант болуп иштегендер, башкалар күнүмдүк иштеп, кечинде үйүнө 2 нан менен кичине кан көтөрүп кеткендердики ушул чоң маселеге айланды. Өкмөт биз ошол башында мен сунуштаган жанагы жок дегенде 500 миң адамга каражат берип туруу колуна. Ошону аткара алган жок. Мына кошуна өлкөлөр көпчүлүк аткарды. Өкмөт бир гана ушул макарон менен май беребиз, ошо менен кармап тургула деген саясатка өтүп алды да. Ошондуктан азыр мына 11-майдан биз көп ишкерлерге, орто чакан бизнеске уруксат берүү аркылуу биз ошо элге чоң жардамыбыз ошол болот. Уруксат берип, акырындык менен жана санитардык эрежелерди так кармоо менен уруксат берсек, ошол бир топ кырдаалдан куткарат. Анан элде ачуусу келгендер абдан көп. Өкмөттүн эң азыр чоң кемчилиги элге сапаттуу түшүндүрүү иштерин жүргүзө албай атат. Ким кандай ушак же болбосо бир туура эмес маалымат чыгарса, эл ошого ишенип кетип атат дагы. Өкмөттүн маалымат саясатына көп мындай ишеним жок. Мисалы жана 2000 сомдон берет экенбиз, фермерлер 2000 сомдон лабораторияга барып жыйынтык алып келсең өтөт экен. Ошол сыяктуу чоң маселелерде пенсиябыз, пособиябыз төлөнбөй калат экен. Ошол сыяктуу маселелерде өкмөт бир топ мындай элге жек көрүндү болуп калды азыр. Эми туруктуулук азыр баарына керек да, ошо парламентке дагы, партияларга дагы, өкмөткө бүт баарына керек болуп турат да. Анан кийин ушундай учурда кайра өкмөттү талап, кырдаалды ан сайын мындай күчөтпөй, саясатчылар, мына сиздер депутаттар
элге түшүндүрө аласыздарбы, чыдап тургула деп элди ынандыра аласыздарбы? Парламент менимче азыркы өкмөткө абдан чоң жардам кылды. Жумушка чыкпай койгон күндөр абдан көп болду. Мисалы ушул өкмөттү ошондой учурда алып келип алып, эртеден кечке убактысын алып, биз буларды мындай жолтоо болбойлу, тоскоол болбойлу деп өкмөттү мындай биз коюп бердик. Силер иштегиле, жолтоо болбойлу карайлы деп. Бирок жанагындай көп кемчиликтер кеткенде гана жумушка чогулуп, ошондо гана өкмөттүн убактысын алууга туура келип атат. Бирок элде болгон суроону тынбай айтып, сынды айтып, өкмөттү такалап туруу ушундай учурда бул керек. Өкмөткө бул менимче чоң жардам эле болот. Ошол өкмөттүн абалын түшүндүрүп, депутаттар дагы элге мындай өкмөттөгү жанагы чыныгы абалды туура жеткирип жардам бере алабы? Ушундай да. Биз берип эле атабыз мисалы. Ошондой эле түшүндүрүп, кое тургула, чыдап тургула, акыбалы ушундай болуп атат деп ар бирибиз айтып эле атабыз. Көчөгө чыккыла, өкмөт болбой калды, буларды алмаштырыш керек деп мындай кыйкырган жок. Андай учур жок. Мисалы бирок ошол эле учурда биз эмне үчүн айтпашыбыз керек? Ошол эле милициялардан бизге чалып алып, күнүнө 700 сом алдык деп кол коюп койгулачы деп барыбызды кол койдуруп атат. Бирок биз алган жокпуз ал акчаны. Өкмөт ушуну заставить этип атат десе, мисалы, зордоп атат десе, биз ушул маселени айтып чыгышыбыз керек да биз. Ага дагы унчукпай отуруп алсак, өкмөт кенеместик кылып коет анда. Мен мына учурдан пайдаланып, мен жалпы кыргызстандыктарга, кыргыз элине мен терең мындай ыраазычылык айта кетким келет да. Себеби ушундай абдан оор абалда, туура түшүнүп, сабырдуулук кылып, чыдамкайлык кылып чыдап берип атат да ушундайгачы. Биз муну эми бир гана баарыбыз биримдик менен бир мындай сеники, меники мындай дебей гана бир жеңе алабыз деп айтат элем да. Биримдик менен гана бир максаттуу жумуш алып барсак деп. Анан негизгиси мына бүгүн мына өкмөттө мен жана айтып кеттим, программа, антикризис программа мындай деп атабыз. Бирок ачык айкын да элге жеткизе албай атабыз да бүгүнкү күндө. Жеткизе албай атат өкмөт бүгүнкү күндөчү. Бизнес дагы, ошо ишкерлер дагы, эл дагы эртеңки күнгө бир мындай бир ишенич болуш керек да алардачы. Эртеңки күнгө, эртең мен барсам жумушум бар, жумушумду иштей алам, айлыгымды ала алам. Же болбосо эртең мисалы үчүн салыктык момда жеңилдиктер так айтыш керек болот экен. Же болбосо кредиттер боюнча мындай болот экен, төлөнөт экен, төлөбөйт экен 3 ай, 5 ай же 1 жыл депчи мисалы үчүнчү. Так мындай барып туруп айтып, өкмөт бизнес менен тыгыз байланышты, эл менен тыгыз байланышты деп ошолорго ачык, айкын мындай жеткизип коюш керек да. Мен туура түшүнөм мына биздин жанандар элди да түшүнөм. Үйүңдө эгерде жерге балдарың ачка болуп отурган болсо, мисалы үчүнчү, же тамакты кайдан алам деп сен акча издеп карыз алып бияктан жүргөн болсоң, ана сен үйүңө келсең балдарың сени карап турса, ана сен кантип анан эртеңкиге ишеничиң жок болсо, сенде анан нараазычылык болот да ошондочу. Анан айтат да. Ошондуктан мен аларды абдан туура түшүнөм да. Биз биринчи милдет бүгүнкү күндө тез аранын ичинде дагы эле ошол ачык эмне болот, жөнөкөй жалпак тил менен элге жеткизип айтып коюш керек. Дагы эле ошол ишкерликтер момундай колдоо болот. Сырттан келген акчаны 14 миллиард сом таптык деп Эркин Асандыров айтып атпайбы? Ошону дагы ачык айтыш керек. Андан бери уже бир ай болоюн деп калды. Сиздер ушуну күтүп атасыздар. Ушул кайсы жака берилет, кандай шартта берилет, кимге берилет, кайсы катмар алат, анан ал кандай болуп бизге пайдасын алып келет. Айтыш керек да. Мына менче 10 апрелде айткан, мына уже 10 май болоюн деп калды да. Аны дагы ачык айтып туруп, эл ушуну так билгенде гана анан эртеңкиге элде пландаштырыш керек да. Демек менде момда жардам болот экен. Же болсо такыр жардам болбойт экен. Мен момда кылышым керек, өзүм үй бүлөм багышым керек, жанымды багышым керек деген эртеңки планды түзүп, мындай бир алдыга бир жигердүү мындай жумуш караш, көз караш болуш керек деп атам да, ишенимдүү бир элдечи. Ошондо гана анан эгерде баары ошо болсо, эртеңкиге дагы мондай жумушуң болот, же мондай азык түлүк менен камсыз болгон болсо, анан анда өзгөчө абал болобу, кырдаал болобу, муну күткөнгө даяр эл. Бирок эртеңки ишенимдүү болуш керек да. Анан дагы бир нерсени айтып кетем. Өзгөчө кырдаалды, өзгөчө абалды өзгөчө кийирип коюу оңой. Мунучу баарысын колдоп кийирип бердик. Бирок андан чыгуу бул мындай өтө оор да. Акырындык менен мындай этап менен чыгып, анан кайра ошол кризиске чейинки өзгөчө абалга чейинки калыбына келүү үчүн бир убакыт талап кылат. И чоң бир мындай эмгек талап кылат деп айтып кетет элем. Маегиңиздерге рахмат. Парламентаризм сабактары талкуубуз ушуну менен соңуна чыкты. Бүгүнкү студиябыздын коноктору депутаттар Аалы Карашев жана Жанарбек Акаев болду. Биз бүгүн Кыргызстандагы соңку экономикалык абалды талкууладык. Саламат болуңуздар.